ушул Шайырбек Ташиев агабыз бир кыйналган үй бүлөлөргө деп кичине каражат бөлүнүп берген. Сиздин жашаган жериңизди көрүп, балдарыңыздын кийими жок жүргөнүн көрүп, жүрөк чыдабады. 10 000 сом акчалай бөлүп берели. 7, 8, 9, 10. Эже, кийим алып бериңиз балдарыңызга, монтип жүргөнүн көрүп аябай жүрөк чыдабай калды биздин дагычы. Бул жер ташталган завод, мурун кирпичный завод болчу. Анан каралбай ташталып калды, иштетилбей калгандан айлы жок жерге жашап атам. Квартирага төлөй албайм, жүрөгүмөн операция болгон. Оору ошкой айла жок жерде жашап атам. Кышта ушул жерде жашадыңыздар? Ооба, кыш менен ушул жерде жашадым. Канчадан бери жашап атасыздар? 10 жыл болду. 10 жылдан бери ушул жерде жашап атасыздар. Жашап атам ушул жерде. Балдарыңыз дагы чоңоюп калыптыр. Булар кичинекей болчу. Тийип агам жаңы төрөлгөн болчу. Кызым 4 жашта болчу. Ушундан бери ушул жерде жашап келатам. Күйөөңүзчү булардын атасы? Карабай кетип калды. Кайякта экенин билбейм, кабар албайм. Ыйлабаңыз эже. Кудай буйрса баары жакшы болот. Биз дагы жардам берип турабыз дайыма. Алла разы болсун. Тез токтоо болгон. Орозо күнүндө бизге берсиңер, силерге ошончолук Алла разы берсин. Ыйлабаңыз эже. Из калтыр бул дүйнөдө, ансыз да өмүр кыска. Атыңды айтып урпак, иштериң болсун нуска. Из калтыр бул дүйнөдө, жакшылык ишиң менен акындар ыр жазысын. Саламатсыздарбы, урматтуу достор, урматтуу туугандар. Бизден жардам сурап, бизге кайрылган эжебиздин жашаган жерине келдик. Эжебиз биздин жаныбызда турат. Биз ушу эженин бетин көргөзбөй эле коелу деп чечтик. Анткени мектепте окуган кичинекей баласы бар экен, 16 жашка чыга элек кызы бар экен. Эртең намыстанып ушул уялып жүрбөсүн деп биз ушундай экрандын артында эле сүйлөшөлү деп чечтик. Жүрүңүз эже. Эженин жашаган жерин чогуу көрөлү. Анткени жардам берем дегендер болуп калса, ушул эжебиздин жашаган үйүн көрүп, акыбалын көрүп, бир аз ушул жардам беребиз деген бир ой пикир пайда болобу деген ниетте жашаган жерин тааныштыралы деп чечтик. Жүрүңүз. Эже, жүрүңүз. Эки балаңыз бар экен да, бул жерде кандай поляга чыгып иштейбиз деп атасыңарбы? Мынакей жашаган жер ушундай экен, мына потолоктору бир кичинекей бир канча бир 3x3 размердеги үй окшойт. Бул жерде эми тамак жасап жегенге гана шарт бар экен, анан телевизор эч нерсе жок. Жарык дагы бир лампочка турат экен. Ушундай туугандар. Полияда дунгандардын колунда иштейсиздерби? Жүрөгүмөн операция болгон, өзүм оор жумушка жарабайм. Эптеп иштеп келем. Ошо менен эптеп кылам. Балдарыңыз мектепте окуйт? Экөө тең окуйбу? Экөө тең окуйт. Бири 8-де окуйт, бири 1-класста окуйт. Кээде буттарында жок, эчтеке жок, бара албай калышат. Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев деген агабыз бир аз каражат бөлгөн болчу. Ошондон сиздерге бөлүп азыр азык-түлүк алып келдик. Анан кичине акчалай дагы мүмкүн болушунча таштап кетебиз сизге. Мага берсиңер, силерге Кудай Алла разы болсун. Тезирээк болгула. Ыйлабаңыз эже, ыйлабаңыз. Сизге ошо өзүнчө 10 000 сом акчалай бөлүп берели. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Эже, кийим алып бериңиз балдарыңызга, монтип жүргөнүн көрүп аябай жүрөк чыдабай калды биздин дагычы. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Кудай буйрса дагы жардам беребиз эже, ыйлабаңыз, ыйлабаңыз. Из калтыр бул дүйнөдө,